Кыялында милиция кызматкери болгусу келген Нуракыл Нарын район Учкун айылындагы Эшбай Токсобаев атындагы орто мектебинин окуучусу. Каарманыбыз үчүн мындай түзүлгөн шарт көктөн издегени жерден табылгандай эле болду. Себеби өзү эңсеген кесип ээлери менен жакындан таанышып, милиция кызматынын ишине күбө болууда. Мен үчүн аябай эле толкундануу бул. Бүгүнкү экскурсия абдан эле жакшы болду. Дагы ушундай экскурсиялар болуп, келечекте мен чоң ийгиликтүү милиция болгум келет. Мына ошо ачык эшиктер күнү алгач Нарын шаарындагы айдоочуларды окуткан окуу жайдан башталып, анда жол белгилери, автоунаалардын тетиктери көргөзүлүп, кыскача түшүндүрүлдү. Негизинен бул окуу жайда өлкө эгемендүүлүктү алганга чейин айдоочуларды гана окутуп келсе, азыркы күндө эки багыт менен билим берилүүдө. Бизде эки багытта сабак беребиз. Биринчиси жанагы балдарды даярдоо боюнча правага, экинчиси болсо бияк ОСТО деп айтылып атпайбы, өзү эле спортивный техническая организация деп. Биз жерге мисалы үчүн мектеп окуучуларын мектепте деле бар го, жана ДПУ деген сабак. Ошол боюнча да бизде 10 класстын балдарын алып, ушул жерден сабак беребиз. Жанагындай мынтыкты кандай чачыш керек, разбор дегендерди, маршировка тептиргендерди бүт жактан да бир агайы бар. Ошол киши өтөт, жыл сайын болуп турчу. Ошол эки багытта сабак берип турабыз. 40 менен келатса, 40 деген знак бар. Школдордо Андан соң окуучулар Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын иши менен таанышты. Анда милиция кызматкерлеринин курал-жарактары жакындан көргөзүлүп, эмне максатта колдонуу керектиги боюнча түшүндүрүлдү. Ошондой эле аталган башкармалыктын өздүк курамы машыккан машыгуу залы да тааныштырылды. Эң негизги болгон милдетибиз ошо жаш балдарды жол эрежелерин үйрөтүү, андан сырткары жол белгилерин көрсөтүп, ошол максатта балдарга жол деген ишмерчем негизинде ушундай иш-чараны өткөрүп атабыз. Жол жана балдар аталышындагы бул ачык эшиктер күнүнө Нарын шаарындагы жана Нарын районундагы 5-класстан 8-класска чейин окуган мектеп окуучулары чакырылган. Иш-чаранын негизги максаты окуучуларга жолдо жүрүүнүн эрежелерин жакындан үйрөтүү жана милиция кызматкерлеринин ишин тааныштыруу болуп саналат. Эсенбек Сталбек уулу, Бакыт Самсахунов, жаңылыктар.